Атаңдын айтымына караганда туугандарыңа таарынып көчсө керек. Аны билем, талаш эмнеде? Чал тамекинин түтүнүн бурулдата чыгарып ойлонуп калды. Жаманкул деген тууганың бар, деди чал, мотордун үнүнөн ашыра катуу сүйлөп. Анын атасы менен сенин атаң бир тууган. Бирок күнү катындан болсо керек эле. Билем. Колхоздор жаңыдан уюшулуп жатканда ошол Жаманкул агаңдын таекеси кулак болуп, мал мүлкү жалпынын ээлигине өтөт. Сенин атаң айылдыкы актив болгон соң бул ишке катышпай кое алмак беле. Жаманкулдун энеси буга катуу нааразы болот. Канча кылган менен бир тууганы да. Эрегиштик ошондон башталса керек эле. Акыры өз туугандары, ичинде Жаманкулу да бар. Атаңды каралап, арыз өткөрүшөт. Күнүнүн күлү жоо дешет эмеспи? Ошол кезде ашыра шилтөөчүлөр дегендер болгон. Жаманкулдар атаңды ошого такашат. Бирок өкмөт текшере келип, атаңды актап кетишет. Керимбек да эрегишип, советтик бийлик үчүн жан кыярдуулук менен иштей берет. Ичи күйгөн туугандары ушул бир энеден жалгыз немени жок кылып салбайлыбы дешип, өлтүрмөкчү да болушса керек. Айыл активдери коргоп кол тийгиздиришпейт. Почтальон чал өткөндү көз алдына келтирип ойлонуп калды. Деди Эрмек. Бир падышанын түзүмүн жоюп, жаңы түзүм орнотуу бул оңой бүтө турган иш эмес. Анын үстүнө элдин мээсине сиңген эскиликти буйрук менен чыгарып таштай албайсың. Буга узак мезгил, көп күч зарыл болот турбайбы? Деди чал. Далай азаматтар биздин ушул күндөрүбүз үчүн чоң казанда кайнашпадыбы? Анан кандайча көчө качыптыр? Деп чыдамсыздана сурады Эрмек. Чал ашыкпай тамекиден бирди тамызды да аны соруп калды. Кыязы кодулай берсе керек го. Түшүнүктүү. Мындан кийин экөө унчугушпай Аяздын ызылдаган үнүн гана кыялдана угуп отурушкансыды. Кодулоо. Муну Эрмек али башынан кечире элек. Демек, анын да өзүнө күчтүү таасири бар экен да. Бул караңгылык, жетилбегендик эле болбосо керек. Азыр кимде кимдин эмне иши бар? Өзгөрдү да. Кантсе да атам алсыздык кылган экен. Бардыгы эле азыркы жаштар өңдүү ойлоду. Эгер тигилердин колдоосун капаарына албаган болсо, көчө качпас эле. Же илгерки шарт ошондой болду бекен? Бул жерде жакшы иштеп, жакшы турду маркум, деди чал, ойлонуп отурган бойдон. Кимди айтасыз? Сенин атаңды айтам. Чал тамекисинин калдыгын таштап, таманы менен өчүрдү. Ал мында көчүп келген соң түрдүү кызматтарда иштеди. Бат эле бир туугандардай болуп кеткенбиз. Эрмек чалды жакшы көрүп калды. Чалдын мээримдүү жүзүнө улам карап коюп келе жатты ал. Деген менен Керимбеков өзүнө зарыл болгон бир нерсени анык түшүнгөнү өңдөндү. Ошондой болсо да өзү көрүп келген туугандарынын жылуу сезим уйгутушу менен бул түшүнүк көп кабышпай турганын да байкады. Жаманкулдун кебетесинен анчалык деле кара ниеттик көргөн эмес да. Бул кезде каршы алдынан Кызыл Октябрдын бактарактары ачык көрүнө баштады. Эрмек мал фермасына жем жеткизип кайра келгенинде коросунда жүк машинасынын турганын көрдү. Анын шофер жолдоштору да бар. Ошолордун бири келип аны күтүп турушу да мүмкүн. Бирок Эрмек тракторунун суусун агызып жатып, желбегей чоң ичик жамынган бир киши куурук жактан бери чыкканын көрүп калды. Бул өзүнүн алыстагы агасы Жаманкул болуучу. Эрмек аны бирден эле тааныды. О, садага кетейин жалгызым, деп чал кучагын жайып келип, Эрмекти бооруна кысканда эмнегедир баланын көөнү бузула түштү. Көзүнүн кычыгына келип калган жашты жашырып, агасын кучактап калды. Эрмек боорукер жигит болуп өскөн. Анын антишине жүрөгү гана айыптуу. Амансыңбы, ата көрү десе. Эрмек башын ийкеди да чалды үйгө баштады. Жаманкулдан башка дагы 2 киши келиптир. Алар дагы туугандардан. Эрмек коноктор менен бүт учурашып, аларды жылуу күттү. Туугандарын кантсе да бир ой менен келди го деп ойлогон Эрмек өзүнүн турмушунун кенендигин көрсөткүсү келди. Анын үстүнө тууганчылап барганында ушул эле чалдардын үйүндө канчалык көңүлдүү отурбады. Ал кийимин чечип, тиякта калган туугандардын амандыгын сурап билди. Жусуйда келмегеле, деди Жаманкул. Мал баккан киши азыр балалуу аялдай эле эмеспи? Чоңдору уруксат бербеди көрүнөт.
Эрмектин келинчеги коноктордун алдына экинчи ирет дасторкон жайды. Конок туугандары менен Эрмек быйылкы кош айдоо жөнүндө, ордунан түшкөн дүкөнчүлөр жаңы техникалар жөнүндө аңгемелешип отурду. Чай ичилип болгондон кийин оозгу үйдө келинчеги менен кой соелубу же согумдун этинен эле салалыбы, арак жагынан кандай экен деген өңдүү күтүүнүн маселетин курду. Акыры конок үстүнө киши чакырбай эле коелу, сүрөттөн эле салалы деген чечимге келишти. Эт кайнап калган кезде коноктордун алдына үчүнчү ирет дасторкон жайылды да 100 граммдык рюмкалар да дасторкон четине тизилди. Чай да, арак да куюлду. Коноктордон Жаманкулдан башкасы иретин кетирбей ышкыртып жатты. Эт бышкыча алагүү болгон ишчүүлөр башына эмне келсе ошону айтып жатышты. Бирок мында эмне үчүн келишкени жөнүндө бир да сөз ачпады. Эрмек үчүн мына ушуну билүү керек эле. Коноктор чекесин ымшып отурушуп, эт тууроого да киришишти. Эт артынан дагы бир самовар чай ичип, жатууга камырышту. Туугандарынын оюн биле албаган Эрмек мүмкүн эртең айтаар деген ойго келди. Бул келгендер чынында да жеңил желпи кишилерден эмес эле. Эртеси Эрмек ойлогондой болуп чыкты. Эртең мененки чай ичилип жатканда негизги иш жөнүндөгү сөздү биринчи болуп Жаманкул баштады. Балам Эрмек, сен бери жаныма келип отурчу. Келиним, сен да жакыныраак кел, деп чал отургандардын зайынын өзүнө бурду. Анан алакандарын ушалай отуруп айта баштады. Эрмек, сенин атаң менин бир тууган иним. Ал бир энеден жалгыз болду. Сен болсоң анын артында калган жалгыз туяксың. Сен алыста болуп, менин көңүлүм толбой жүрөт. Мына бул куттуу дасторкондо отурам. Сен эми башка жерге бөлүктөнүп жүрбө. Сен да менин баламсың. Чалдын көзүнөн жаш акты. Отургандар: ооба, чын баласысың, деди. Эрмекке карашты. Буякта жүргөнгө бөлүндү болгондой көрүнүп, көңүлү бөксө эмеспи? Жиберген катыңды эбак эле алганмын, деди чал, жүз арчысы менен көз жашын арчып. Андай оюңду мага айтпагын, каралдым. Жан бар жерде каза бар. Жашым болсо келип калды. Эртеңки күнү ары тоголонсом, сен мага топуракта сала албай каласың. Жаш улук эмес, ажал улук дейт. Кокус силер бирдеме болуп кетсеңер, биз кантебиз? Ары бери ойлонуп, агайын туугандар менен акылдашып, сени кантсек да өз жаныбызга көчүрүп алмай болдук. Үйдү өзүбүз салып беребиз. Деги бир жылга чейин сенин бардык раскотуңду биз туугандарың өз мойнубузга алмай болдук. Ырас эмеспи я? Жаманкул жанындагыларга карады. Ооба, ырас. Эрмекти колдоп ала албасак, биздин тууган болгонубуз кайсы? Дешти калгандары. Эрмек келинчеги экөө унчугушпай ичинен ойлонуп турушту. Алар жеке-жеке канчама орунду жооп табышса да, ортодо бир кеңеш өткөрмөйүнчө айта салышпайт. Мындай орчундуу маселеде акылдашуу кыргыздардын адаты. Сага арнап бир үйдү бошотуп койдук. Мурда күнү балдар акеташ менен майлап жатышкан, деди Жаманкул, кара күчкө жөтөлүп. Үй жагынан камсанаба. Ортодо 1 минутадай унчугушпай калышты. Отургандардын бири кеңеш менен бул танаписине данекер болгудай сөз тапты. Кечөө биз бери жүрөрдө жаңкы Жусуйдун кичине баласы Эрмек абамды алып келесиңерби деп такып болбойт. Ойтобо дейм. Ушул жаш балдардын да жүрөгү бирдемени сезет экен. Бир тууган деген оңой эмес. Кантип сезбесин. Могу көкүрөк байкуш жашта да, карыда да боор тартууну билип турат эмеспи? Эрмек, деп жаңы чабуулга өттү Жаманкул. Сени де ушул аппак сакалым менен келип олтурам. Барбайм деп мени жер каратпа, балам. Ал сакалын сылады. Эрмектин дагы унчукпай отура беришине болбоду. Ал келинчегин бир карап алды да: макул, анча-мынча акылдашалы. Туугандардан кете койбоспуз. Бирок азыр эле көчө коюу кандай болор экен, деди. Бул жоопко отургандардын көңүлү жибей түштү. Эстүү бала дебедик беле? Дегенсишип, бири-бирине карап калышты. Рахмат айланайын. Рахмат айланайын. Деги баш кошоор күнүбүз болсо экен. Бул дүйнөдө алыстагы бир туугандын күйүтү жаман. Жаманкул дагы жашып кетти. Биздин тиги совхоздогулар бай турушат, деди коноктун бири. Ар бир үй музоолуу уй. Бир нече койдон ээлешет. Туугандарың малда курап беришет. Эрмек алардын бай тураарын өз көзү менен көргөн. Эмки иш акылдашуу, түшкө чейин бир жоопко келиши керек. Ал ушуну ойлогондо
кандайдыр бир совхоздогу иштери өзүнүн турмушу мазмунун жоготуп койгонсу да. Ырас, аны бир жаңы дүйнө күтүп турат эмеспи? Мындан мурда ушул эле маселеде жолдоштору менен кеңешкенинде көчүп кетүү сезими мынчалык басым боло алган эмес. Бул жолу аны кандайдыр бирдеме сыйкырлап койгонсу да. Коноктор чайын ичип болуп, эшикке атайын чыгып кетишкен соң, Эрмек келинчеги менен жалгыз калып акылдаша баштады. Күзүндө барганыбызда Таеке да көчүп келгиле дебеди беле? Деп Эрмектин көзүн карады келинчеги. Туугандан алыс. Ушул эле сөз аны жыга түшкөнсүп, Эрмек шырдакка жантая кетти. Эмне кылыш керек? Мурда көңүлдөнгөн эмесмин, деди келинчеги. Ооз учунан гана кел деп жатса керек деп ойлогом. Эми машина алып келген соң, мейли өзүң бил. Эрмек шырдактан ыргып турду. Кетели, деди ал бирден чечимге келип. Туугандарды таарынтып койбойлу. Көптөн бери жүрөгүн өйүп жүргөн иши бир жаңсыл болгон соң, Эрмек жеңилдене түштү. Бүттү иш. Эми бет алган жактан бак берсин. Ал эшикке жеңил чыкты. Туугандары анын чарбачылыгын көрүп жүргөн. Эрмекте кой бар, тооктору да бар. Атүгүл погребинде кышка деп сактаган жашылчалары да бар. Үйүлгөн көндөр, чоң куурайлар өзүнчө турган. Бирок үй-жай совхоздуку болчу. Коюн кысыр эмеспи деп короодон чыгып келе жаткан Жаманкул карагайга отура кетти. Ооба, кысыр калыптыр, деди Эрмек агасына жакындап. Тегерегимден баары орус болгон соң, майда чарбаны да өстүргөм. Ал тоокторду карады. Ак легориндер күрөңдүдөн жем издеп жүрүшкөн. Каз өрдөк бакпаган орус баласы болбойт эмеспи? Биздин үй ушулар менен кошуна болгону 10 нече жыл болду. Аябаган жакшы кишилер. Арамдыкты билишпейт. Жайында мага бал челек бөлүп беришти деп Иван менен Степанды мактады Эрмек. Орустар жакшы, ак ниет келет, деп коштоду чал анан. Кана балам, бизде кайталы. Келинчегиң экөөң эмне жоопко келдиңер, ошону айтчы. Эмне жоопко келмек элек? Туугандарга барып кошулабыз да. Ой, рахмат айланайын. Чал ордунан тура калды. Ай, сен барып дүкөндөн бирдеме алып келе койчу, деди шофёрду жумшап. Самоор кайнап дасторкондагы жайылды. Шофёр алып келген аракты ичишип, кандай көчүү иши талкууланды. Машина дагы 10 күндөн кийин келип алып кетмей болду. Аңгыча Эрмек мындагылар менен кыргыз салты боюнча кош айтышуусу керек. Буга туугандары да макул болду. Уландысы бар.